Бүгүнкү темабыз кайсы бир тармактын адиси жана анын куралы, зат жана анын негизги функциясы. Бул видеонун максаты ушул темалардагы түзүлгөн суроолордогу өзгөчөлүктөр жана аларды кайсы ыкма менен чечүү эң оңой деген суроого жооп берүү. Биринчи болуп кайсы бир тармактын адиси жана анын куралы темасына токтолобуз. Күнүмдүк турмушта биз ар дайым түрдүү адис ишмерлер менен кездешебиз. Ар бир адис өз ишинде белгилүү курал заттарды колдонот. Бул темадагы суроолор силердин бүгүнкү чейин топтогон турмуштук тажрыйбаңарды аныктаганга жардам берет. Мисалы чач тарачты алалы. Чач тарач өз ишинде кайчы, тарак, машинка, суу сепкич, фендерди колдонот. Чач тарачты элестеткенде аны баарыбыз ушул сүрөттө берилгендей кайчы, тарак менен элестетебиз. Бул куралдар аны өзгөчөлүк турат. Демек бул темадагы суроолорду чечүүдө элестетүү ыкмасынын колдонулуусу керек. Элестеткендерибиздин негизинде куралдарды эки топко бөлсөк болот. Негизги куралдар жана жардамчы куралдар. Бир ишмерди элестеткенде ар бир адамдын көз алдына биринчи ирет келген куралдар, заттар, негизги куралдар деп эсептелет. Ал эми бул ишмер дагы кайсы нерселерди ишинде колдонот деген суроону өзүбүзгө берсек, дагы кошумча заттарды таап чыгышыбыз мүмкүн. Бул заттар болсо жардамчы куралдар болуп калат. Демек, бул суроолордо берилген ишмерлерди элестеткенде алар колдонгон куралдарды системага келтиришибиз керек. Сүрөттө чач тарач эки алкактын ортосунда берилген. Жашыл алкакта кайчы, суу сепкич, фен, машинка, тарактарды бердик. Алар негизги куралдар. Бирок чач тарачтар иштеринде ошондой эле халат, маска, колкаптар, визиткаларды колдонушу мүмкүн. Алар жардамчы куралдар. Дал ушул сыяктуу схема бул темадагы суроолорду чечүүдө сөзсүз көз алдыңарга келиши керек. Эми мисалдар негизинде карап көрөлү. Эталон, жылкычы камчы, варианттар аркан уйчу, согачы кетмен, саанчы ал жапкыч, күзөчү кулпу. Эталондо ишмер биринчи эретте берилген. Б, В жана Г варианттарында ишмер биринчи болуп берилген. Жылкычыны элестеткенде аны сөзсүз камчысы менен элестетебиз. Камчы анын негизги куралы. Демек, варианттардан негизги курал белгилениши керек. Туура жооп Б, согачы кетмен, кетмен согачынын негизги куралы. Экинчи мисал, эталон, аңчы тайган, варианттарда улакчы улак, балыкчы балык, сайапкер жылкы, мүнүшкөр бүркүт. Аңчы тайган менен бир нерсе кармайт. Улакчы улакты тайгазанга салат. Балыкчы балык кармайт. Сайапкер жылкы таттайт. Мүнүшкөр бүркүт менен бир нерсени кармайт. Ошондуктан туура жооп Г. Эмки темабыз ушул темага окшоп кетет. Заттар, куралдар жөнүндө сөз улантабыз. Зат жана анын негизги функциясы. Бул суроолорду чечүүдө да элестетүү ыкмасынын колдонулушу керек. Кандайдыр зат түрдүү колдонулушу мүмкүн, бирок ар бир зат белгилүү ишти аткаруу үчүн жасалган. Бул иш анын негизги функциясы. Мисал негизинде карап көрөлү. Эталон, кайрак курчтуу, варианттар орок оруу, бычак кесүү, сүргү сүрүү, учтагыч учтоо. Бардык заттарды элестетип көрдүк. Бардык түгөйлөрдө заттардын негизги функциясы берилген. Демек, бир гана элестетүү ыкмасы жетишсиз болуп калат. Бул темадагы суроолордо көңүл өзгөчө кошумча жүйөлөргө берилиши керек. Туура жоопту табуу үчүн сөзсүз бардык варианттарды карап чыгыш керек. Кайсы вариантка көбүрөөк жөө келтирилсе, ошол вариант туура болуп эсептелет. Кайра мисалга кайталы. Кайрак эскирген, өзүнүн ишин толугу менен сапаттуу аткара албаган затты курчтуп, аны кайрадан толугу менен колдонгонго мүмкүнчүлүк берет. Башкача айтканда эскирген нерсени жаңыртат. Орок, бычак, сүргү эски нерсени жаңыртпайт. Демек, туура жооп Г. Учтагыч, учтоо. Учтагыч кайрак сыяктуу ишке жарабаган белгилүү заттан кандайдыр бөлүгүн алып таштап, кайра иштетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Дагы бир мисал. Жылыткыч, жылытуу варианттарда очок жагуу, самовар демдөө, үтүк үтүктөө, газ күйүү. Бул оңой аналогия. Эталондо зат жана анын негизги функциясы берилген. Ал эми В вариантында гана зат жана анын негизги функциясы берилген. Бирок зат катары жансыз нерселер гана берилген деп эсептебегиле. Зат катары кандайдыр ишмер жана анын функциясы же башкача айтканда милдети берилүүсү мүмкүн. Айдоочу айдоо варианттар студент окуу, жолоочу жүрүү, доктор дарылоо, жумушчу эс алуу. Эталондо конкреттүү бир кесип жана анын негизги функциясы милдети жөнүндө сөз болуп жатат.
В вариантында конкреттүү кесип жана анын негизги функциясы берилип жатат. Туура жооп В. Бул видеодо жалпы республикалык тестин суроолорун чечүүдө кандай ыкмалар колдонот экендиги жөнүндө маалымат бергенге аракет кылдык. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.